Саламатсыңарбы, урматтуу кесиптештер. Бүгүн силер менен кайрадан көнүгүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүн 4-чү көнүгүүбүздү аткарабыз. 4-чү көнүгүүбүздүн аты корпус. Бир сыйра карап чыгабыз, эмнелер чыгыш керек экен. Бул жерден 20 отверстие, тешик, 20 диаметр, радиус болсо 20, бул жерде 40, бул жерде 44, бул жерде 26. Ушулардын баарына азыр чыгып чыгабыз. Биринчи бул ортодон баштайлы. Жок, биринчи бул ылдыйдан башташыбыз керек экен. Кругтун кыскартманын аты circle, англисче C. 44'тün жагымы 22 радиус менен. Так, андан кийинки круг ортосу канча болот? 70. 70тан 22-ни ала турган болсок 58. Так, 58 эмес, 48. Жардамчылык чыгып алабыз лайн менен. Сейт 70, 22. Bunun баары оңой жол менен жасамай. Эгер силерде балким мындан деле оңой жол боло турган болсо, аны жасап көрсөңөр болот колдонуп. Радиус 14, круг 14. Так, 22. Лайн. Тандайбыз mirror. Бул кала берсин, буну негизги пояс кылабыз. Так, бул жак чыйылды. Эми 38 чыгабыз. Круг, центр 38. Бул жерден баштап ылдыйга тартабыз. Кергенибизди өчүрүп салабыз. Так, эми бул экөөнүн оюсунун ортасы 38 экен. Кайра offset 38. Бер чыгабыз. 8 экөөнүн оюсу бир 26. Муну 26 болот экен. Ошондо extend жолу круг 26-нын жагы 13. Так, бул өзүнчө калат. Эми негизги узундук 96 мм экен. Өлчөп көрөбүз. Муну беримде ылдыйраак чыгып туруп. Bunun oysa sızığı bolsa, ödöge bul menен эме болот экен. Түз. Ошондо азыр могу жерден баштап туруп өйдөгө 144 мм
чыгабыз. Ал үчүн offset 144 экөөнүн ортосун жасадым. Extend пробел ошо сызыкты басам. Эми бул осьтон диаметр 40. Диаметр 40 болуш үчүн радиус 20. Bunun радиусы болсо 32. Круг 32. Так, extend. Bir vaqtni o'zida эле кылып кетебиз bu радиусты. Fillet радиус 14. Так, эми керексиз болгон сызыктарды кийинирээк өчүрөбүз. Так, эми бул жардам сызыкты кайра бир аз өйдөрөөк тартам. Бул бунун осой сызыгындан 50 мм оң жакка кетиш керек экен. Offset 50 оң жакка кылдык. Бул отверстие болсо 44. Bundan öydürək 120 mm kılat ekemiz. 120 emi çağız. Tak, bunun radiyusu keçirirsiniz diametr 20 radiyusu olmalı. Radiyusu bolsa 22. Tak, emi 40'ı çiğ alışım gerek. Ekönü o yerini fillet F radius 40. Болду. Эми бул жердин өлчөмү жок болуп атат. Жок, бул буга түшүп болот экен. Түшүнүктүү. Ошондо бул 15 радиус. Бул жер болсо, бул жерде 15 болот экен. Так, F пробел радиус 15. 1, 2. Сызыгыбызды чийип бүттүк. Эми ойузга тиешелүү болгон сызыктарды коюп чыгабыз. Жерден баштайбыз. Муну бир аз чыгарып коебуз. Бирге алып келем. Ошону эле rotate'дин жардамы менен тоголоп салам. Rotate'дин кыска аты row болот. Center copy'ni басам. 90'ды басканымда экинчи сызык пайда болот. Match point маны басып туруп, бул ойузга тиешелүү болгон свойствоны тандап келебиз бул жерге. Тандайбыз. Анан буну, түшүнүктүү. Эми 40 диаметрде болгон эменин ортосун чыйып чыгабыз. Бир аз келиш керек. Stretch менен stretch'тин эмеси кыска командасы C, S кечирип койсоңуз. Select object. Stretch болсо, ошол калаган узундуктун эгер ошол бир учун тандап туруп пробел баса турган болсо болот. Монтип кыскарып же чоңойтуп узарсаңар болот. Bunun oyusunu da konca жүрөт экен бул жерге чейин. Где-то могу жерге чейин алып келем. Кайра stretch. Эми булардын ойусу же болбосо моундай кылып калаган line же wall line сызык тандайсыңар.
сол тарап же оң тарап, керек болған тарапты алып тұрып, ондай жыңғырып жүре тұрған болса бар, бұл изоляция. Так, бұл жердегі плюс, стричка, select object, базовая точка и настройка. Так, bunları uzatамыз. Эми бұл içindeki керек емес болған сызықтарды триммен өшіріп салам. Трим, пробелді 2 жолы басам. Пробелді 2 жолы басқанда, ошол кесілішкен сызықты таңдаштың керегі болбойт. Ошол қалаған кесішкен жерден бұл трим 2 сызықты не бар? Ошол кесішкен тарабын эме кыла турган болсоңор, басып таңдай турган болсоңор, кесип ал. Мындан булдар өзгөргөн. Муну бир аз келебиз. Чүнүктүү эме эле калды. Кайра трим 1 2. Эгер кесишкен сызык боло турган болсо, трим кесет. Эгер кесишпеген бирде сызык болбой турган болсо, трим моундай эме үчүн иштебейт. Түшүнүктүү. Эми биринчи радиустарды берип чыгабыз. 20-дан баштайбыз. Радиус үчүн D, I, M, error. Эгер автокадта бир команданы көп жолу колдоно турган болсоңор, ошого ошогон, мисалы үчүн D, I, M, error. Радиус көп колдонгонубуз үчүн ал өйдөгө чыгып баштайт. Көп колдонгон үчүн биринчи сапка туруп калат. Так, D, I, M, error. Uzak veririz. Uzak 15. Uzakta da 15. Так, кайра пробел. Эң акыркы эмени такатты кайталайт. Так, эми бул жер 14 дейт. Жакка чейин чоюп коебуз. Башка бул жерде бар. 32 менен 14. Кайра пробел. 14. 32. Так, эми радиусту кечирип койсоңор. Диаметрди беребиз. D, I, M, D. Баса турган болсок, диаметр. Бул 20. Бул болсо 40. Бул болсо 44. Так, бул жерге префикс жазбайм, жөн эле размер катары көрсөтүп коем. Так, эми. Так, булардын баарыны убактылуу өчүрүп турам. Автокадта тандоо режими бар. Эгер мен бул бир выносканы тандап туруп, оң тарапты басып туруп, select symbol кыла турган болсом, ошого ошогон бүт объекттер моундай кылып тандалып калат. Так, диаметр тандалган жок, көрүп тургандай. Диаметр жана могу ойсын эмесин бир жолу тандап туруп, кайра select symbol кылам. Баары тандалды. Эми буну кайра маустун оң тарабын басып туруп, isolation кылабыз, изоляция кылып турабыз, hide objects. Убактылуу жаап турсак болот. Так, бул өчүп кетти. Айлайлы. Так, муну дагы тандайбыз. Түшүнүктүү. Так, муну сканерди биринчи тандап чачырып салайлы. Эми только бул ойыстарды тандаш үчүн свойствоны ача алабыз, Ctrl 1. Бул жерде Quick Select дейт, быстро выбор. Бул жерден Select Object тандап баарын
эми бул line ошо түсүнө карап туруп тандайбыз. Окей. Ошол кызыл түстөгү line тип линияларды тандашты биз тандадык. Ошон үчүн жалаң кызыл түстөгү линияларды тандадык. Create object. Бул жерде биздин артыкча сызыбыз бар экен. Trim пижал басабыз. Бул өзүнчө экен. Эми кааласаңар оңдон солго же болбосо солдон оңго солдон оңго карап кыла турган болсоңор ошол квадраттын ичине кирген бүт нерсе тандалат. Эгер жарым боло турган болсо бул тандалбай калат. Оңдон солго кыла турган болсоңор каалаган сызыкка тие турган болсо бул тандалып баштайт. Мисалы үчүн солдон оңго кылам. Бул жерде modified'да join parallel соединить жына басам. Пробел. Кээ бир учурларда бирлешет, кээ бир учурларда бирлешпейт. Анткени бул жерде карап көрө турган болсоңор эки уч бири-бирге так келбей калган. Штриховка кылыш үчүн клавиатурадан H'ты басабыз. H эмесе. И макулдаш үчүн пробел жеңтерди басабыз. Мен пробелди басам. Match point. Basic тип көлөкчө. Так, градус туран салып калды. Штриховканы тандайбыз. Бул жерде настройка бар. 90 дейт. Кемде окуп көрөбүз. Так, окшот. Кеми артка кайтарабыз. Isolation object, end object, end isolation, parallel line. Match point. Так, эми болгону бул жерде түз размер беришибиз керек. Reach buralarga берем. Жерден тандай. Сокол. Кийинкиси болсо 120. Biraz beri tartam. Keyingisi деле кеш үчүн. Кайра пробел же болбосо dim contact кыла турган болсоңор section болуп кетет. DIMC кыла турган болсоңор. Ошондо басып туруп section кылып берсеңер болот. Так, эми бул 22 мм. DLI. Так, кругтун диаметри. Бул эмени жазсаңар болот. Бул жерге диаметр знагын койсоңор болот. Отдельный өзгөчө эме кылыш керек. Ал үчүн стил жасаш керек. Префикс коебуз. Биринчи сабагыбызда көрсөтүп кеткенбиз бул жөнүндө. Так, экинчиси болсо бул жерден 38. Баары туура. Так, тандайбыз. 144. Так, эми бул жерге ар бир сабактын сүрөттөрүнө кезеги менен номер жазып чыгып атам бул жерде. 2, 3, 4. Так, размерди цветтерин өчпөп эме кылабыз, свойствосын өзгөртөбүз. Match point. Кетирип койсоңор match properties. Туура эмес айтып koyup kalганбыз кээ бир нерселерди.
Бүгінгі корпусты да чейіп бүттік. Бүгін сілерге қандай қылып листтен жаңа настройка қылып формат қойғанды көрсетем. Корпус деп жазамыз. Biraz он тарапынан жандырамыз. Үйде бір нәрсе бар екен, мінегенде алып алады, түсініксіз. Ладно, қаларсың. Еме бұл жерге жаңаны басам, new, бұл жерге K4 деп жазам. Şu listin аты. Көнігі 4-ші. Жаңы лист ашқанда мұндай көрініште болады. Негізі бұл viewportты таңдап тұрып race өшіріп салам. Бұны A3-че болбаса A4-ке саздаш үшін бұл жерге ошо листтин эмесиге маустун оң тарабын басабыз. Page setup manager. New же болбосо modify. Modify'га киребиз. Бұл жерден DVG to PDF-ті таңдайбыз. Қалаған нумасына болады. Бұл жерден болсо full full blade A4 portretті басып, анткени биздин эмебиз портрет демесинде, албом эмес. Окей, close. SPDS жөнүндө эгер SPDS жок боло турган болсо, Autodesk фирмасынан издеп көрсөңөр болот. Издегенде азыр командтын строкага жазып атам. AutoCAD Autodesk John же болбосо Autodesk.ru деген портал болуш керек. Ошо Autodesk фирмасына тиешелүү. Же болбосо интернетке скачать Dili AutoCAD SPDS ошол версияны айта турган болсоңор, AutoCAD'дын версиясына жараша болот. Эки версиясында бир установочный PDF болот. Мисалы үчүн 2017 менен 2018 үчүн бир установочный пакет бар. 2019 менен 2020 үчүн бир. Калганы жанагы ошол AutoCAD компьютердин Windows'ун эмесине карайт. Свойствосы 32 бит же болбосо 64. Ошуна жараша жүктөп орнотсоңор болот. Эми SPDS'тен өзүм керектүү болгон форматты жүктөйм. Так, бул жерден шаблон листа рабочий чертеж SPDS'тен ачып туруп бул жерден алам. Биринчи лист бул албомный фигурасына гана карасаңар болот. Бул экisi болсо портретный. Тандадык. Эми бизден керекчи болгон точканы сурап атат, коюшубузду маус сол тарап менен. Биз координата аркылуу 0,0 басабыз. AutoCAD эгер AutoCAD менен координата жаза турган болсоңор, ар дайым виргуль менен жазышыңар керек. Виргуль менен жазбасаңар, бул координата аркылуу кабыл кылынбайт. Виргуль менен кечирип коесуңар, орусча запятая, үтүр менен чекиттин өзгөчө айырмасы бар AutoCAD үчүн. Кээ бир учурларда виргуль кечиресиңер. Запятая ордуна эгер точка жаза турган болсоңор, ал команданы аткара албай каласыңар. Же болбосо сандарды өзгөртө албай каласыңар. Так, түшүнүктүү. Бул жерге алып келдик.
Жаңа report ачыш үчүн клавиатурадан M-ны басабыз. Буну кадимки эле rectangle эмеси менен бул жерге алып беребиз. Так, эки жолу буга reportка кириш үчүн маустун сол тарабы менен ошол reporттун ичине эки жолу басабыз. Report иштеди. Эми эгер биз масштаб менен бул жакка жасай турган болсок, балким болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз ошол сүрөткө батыш үчүн бул жерден корпусту бир аз көйүп берем элеге. Клавиатурадан Z-ны басабыз, пробел. Ошол өзүбүзгө керектүү болгон жерде диагонал менен монтуп белгилеп чыгабыз. Такат болсо бизге болушунча жакындатып ошол белгилеген участканы көрсөтүп берет. Андан тышкары кээ бир учурда биз жыйган тоголок моундай жылдыз катары бурчтуу болуп көрүнүп калат. Бул автокадты обновить этиш керек болуп калат. Бул учурда клавиатурадан R-ны басабыз, анан пробелди басабыз. Же болбосо Ctrl+C. Эки жолу биякты басып туруп, Regen баса турган болсоңор, бул автокад өзүн обновить этип туруп, эме болуп баштайт. Тоголок болуп баштайт. Так, бул жерге эмне деп жаздык? Көнүгүүч, анан бул жерге көнүгүү. Көнүгүү 4 бүгүнкүсү. Könügünün adı korpus. Кеңеш катары айтып кетейин. Ар бир көнүгүүдөн үйрөнгөн жаңы нерселерди жазып туруп, көнүгүүнү жасап бүткөндөн кийин кайра башка өзүңөр каалаган интернеттен ошол PDF аркылуу жүктөп алып туруп, мен жасагандай кылып кайталап көнүгүүлөрдү аткарсаңар болот. Так, report'ты single кылам. Буну чоңураак кылып көрсөтөм. Силер кайра бир текшерип алыш үчүн паузаны басып туруп текшерип алсаңар болот. 4-көнүгүүбүз бүттү. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.